Жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жаткан мекендештер үчүн биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз өз кызматтарын сунуштайт. Эч кандай пересетка жок, кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документтик чорунудан текшеребиз. Биздин дерек: Метро проспект Мира, улица проспект Мира 39А. Биздин байланыш номерлер: +7926 630 7963, +7925 707 0993, +7968 575 6625. Күнү түнү чала бериңиздер. Рахман жана Шайлоо мырза жооп берет. Идеологиялық қарсылықтар бар. Ошол бир маселелер барлығы бир болуп калды. Бул кеңеш идеялары чоң калып, бир айталы бар. Бизде ар кандай варианттар бар. Акцияларды уюштуруу, митингдерди уюштуруу, ал жактан калды. Биз барганда айткандай ар ким өзүнчө кетет. Бир централизованный бир уюм болсун, алдына баардыгы билебиз керек болот. Биз ушул жерде отурганда бир билип коебуз. Бири де экинчиге каршы келбейт. Бардыр идеялар жашайбыз. Акция кылсак да болот, митинг кылсак да болот, кайрылуу кылсак да болот, массалык маалымат каражаттары менен иштесек да болот, бийлик менен диалог кылсак да болот, кылбасак да болот. Биз бардырыбыз биригебиз ошол бар. Идеянын баары бирине каршы келбейт. Бүттү, башка маселе жабылды. Ушул форматка бардыгыбыз баш ийебиз. Ушул форматтын комитет ооба. Бүгүн WhatsApp кыймылын группаны ачабыз. Ошол жерге ойлорубузду жазып, талкуулай беребиз. Чогулуш болгондо мындайга чогулабыз. Ошонун ичинде баары айтылат, эгерде срочно бир нерсе керек болсо, ошонун ичинен талкуулайбыз. Оны ишибиз Мы голосовать там тоже можем, да? Да. Арыбаңыздар, урматтуу агайынылар, урматтуу эже карындаштар. Бүгүнкү Кыргызстанда болгон окуя боюнча мен дагы кыскача кайрылайын деп чечтим. Туугандар, мен түзөм-түз түшүнүктүү болуш үчүн урматтуу доканцылар деп коебуз. Бүгүнкү күндө тамаша иретинде ошо доканцыларга кайрылгым келет. Мекенчилерге, урматтуу мекенчилер, доканцылар. Эмнеге бүгүн силердин үнүңөр угулбай жатат? Мен силерди чакырам. Бүгүн ушул учурда бийликти колдой турган, ачык, айкын колдой турган учур келди. Колдогула, азыр колдош керек. Бүгүнкү күндө камалып жаткан бул активисттер, камалды тиякпай коо арасында анча-мынча жакшы адамдар бар. Бирок негизинен 30 жылда Кыргыздын канын соргон митегурттар камалды, туугандар. Булар Акаевтан баштап Кыргыздын канын соруп, жумуш болсо кресло тийип калса оозун жабат, жоголот, тынчыйт, жумуштан түшүп калганда булар баштайт. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, бул жаман, булдай, мына айтканда носкиден баштап, байпактан баштап. Адамдын башы, кийими, курткасы, көз, организм, асман, погода, компьютер, нанотехнология чейин булар күчтүү эксперт. Отуруп алышып, эми укмуш сүйлөшсө. Булар айтканда Кыргызстанды жеген чыныгы митегурттар ушулар, туугандар. Буларга убал жок. Берки анча-мынча арасындагы жакшы адамдар, булар эми бүгүн соттун чечими чыккан жок. Бул жөн гана убактылуу. Эртең сот менен алар акталат деп мен ишенем. Бирок берки негизги камалып аткандарга бүгүнкү күндө мен ачык айтайын, убал жок, туугандар. Анан бул бийликте отургандагы анча-мынча өзүн мекенчилмин деп мен сиз үчүн жаным берем дегендер кабинетте эмес, сыртка чыгып, элдин алдына чыгып, ачык түрдө бийликти колдоп, мындай айтканда жүзүңөрдү жарыка турган учур келди деп мен да бүгүнкү күндө айта алам. Чыгып, ачык колдогула. Анан тияк сатып жиберди, биякты сатып жиберди. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти, ошол сындап жаткандардан, ошону ушинтип жамандап жаткандардан 1000 эсе ашык патриот деп мен ишенем. Ал кишинин жүрөгүндө, булардын жүрөгүндө арамдык, эки жүздүүлүк жок. Мен мисалы үчүн эч кандай бийликте иштебеймин. Мен жөнөкөй эле карапайым жаран катары. Мен бул нерсени жүрөгүм менен ишенип туруп ачык айта алам. Колдойлу, туугандар. Чыккыла, колдогула. Бүгүнкү күндө, негизинен бүгүнкү күндө бийлик колдоого муктаж.
ушундай мите курттарды тазалап жатканда биз колдошубуз керек туугандар. 30 жылда Кыргызстандын канын ичкен, булар тайраңдап, ар бир сүрөттү көрсөң, Европанын, Американын кыдырбаган жерлери калышкан жок булардын. Биздин каныбыздын ичип атып, биздин зашот биздин каныбыздан. А бүгүнкү күндө отуруп алып туруп, монте бул мындай тиги мындай ал саткын, бул саткын. Саткын деген сөздүн биз маңызын абдан жакшы билебиз. Ушул мите курттар өздөрү саткын. Мына Жанар Акаев, урматтуу ийиним дагы бүгүн жүзүн ачып туруп, Камчыбек Кыдыршаевич канча жакшылык кылды буга, канча буну жаман жакшысын жаап келди. Бүгүн сатты ал дагы. Булардын натурасында саткындык бар. Булар по-любому бир күнү сатат. Жанардын деле канча биз кыңыр иштерин билебиз. Давно жоопко тартыла турган инсан болчу. Ошон үчүн мекенчилдер урматтуу, дакансылар колдогула бийликти. Кегиле колдойлу. Ушундай мите курттар арабызда болбосун туугандар. Рахмат.